ушул жакшы болсун. Ушул баштаган ишиңечи. Ana mına marşrutda şu aslan şamal öte. Başta bir batarız ya. Başta şoför ben aile bir Mesela hurmat kılanlar özümün atından, Kılıçdaroğlu aile hükümetinin atından. Men çala. Bolada. Men mına derde şoförlardı dağı janagıday kuvanıç. Kol irisine tartpay iştey turganga bereli. Мен ашык айта беришим керек. Elçi hanım hazır neme kılganda Kimisi olsa da onday aç temeyi istesin de mallara okudan geçip Mesela kılanlar. Kimisi olsa Kılıçdaroğlu aile hükümetinin atından, Doğusta ayının atından, sul Bayma firmasına prezidentin öküllerine rahatsızlık bildirip koyuğa ruhsat etti. En bir aksakallar pata verip koyuyorlar bir jakşı. Aksakal ortağa gel. Muhabbetine baldarım. Şu kampanya şu bozulmasın. Yes kaçan nimet ayrılmasın. Şu gömülümüz çıkaversin. Şu Doğuş'ta gelince Cerden Bey'e biz çok rahatsızlık bildiriyoruz. geleceğe işinlerge iyilik baldarım. Ak yolda işiner yürüyüşersin. Geleceğinler genç olsun. İşiner yürüyüşten bizi kayırlasın. Bu da kalsın. Ak yolda. Айтсаңыз ушул Кызыл Тоо айыл өкмөтүндө айрыкча мына Доңуз Тоо айылында калктын саны канча? Kızıltoo ayıl hükümetinde özü negizinen 5 ayıl var. Doğusta ayıl hükümetinde 90 kocalık var. 90 koçо. 90 kocalık. 4 yıllık başlangıç mektep var. Негизи ушул бүгүн Байма фирмасы именно ошо Доңуз Тоо айылынын элине маршруттук каттамга автоунаа белек кылып атат да. Канчалык деңгээлде зарыл эле окуучулар канчалык деңгээлде кыйналат болчу? Bizde çınında Kızıltoo mektebine, orta mektebine barуу için 7 kilometre basılı çık gerek. Окуучулар. Okuçular. Negizden. Uşu ayabay jakşı oldu. Кыштын күнү дагы ошо 7 километрге чейин басып барып келет. 7 kilometrege чейин basıp barıp kelişti. 4 класстан жогорку окуучулар. Эми Байма фирмасы автоунааны сиздердин айылыңыздарга белек кылды. Бирок мындан аркы маселени кантип чечесиздер? Bundan arka Анын баягы күйүүчү майы бар. Анын айдоочусунун кызмат акысы бар дегендей. bunun negizden biz hazır el менен чогулушабыз. Hazır kılsak ушул айылдан айдоочуду табабыз. Ушул айдоочу эми буга сөз техник болгондон кийин запчасы керек, күйүүчү майлоочу майлары керек. Биз негизинен ойлодук, окуучуларды жеткирип койгондон кийин бир рейс ачып өзгөнгө. Доңуз Тоо өзгөн деген. Өзгөн. Ошонун негизинде эмгек акысын күйүүчү май актайбы деп ойлойбуз. Демек баягы маршруттук каттамдын өзүнө өзү камсыздоо, каржылоо ишин дагы жолго коесуздар. Жолго коебуз. Маршрут аштырып берүүгө аракет кылабыз. Рахмат, өзүңүздү тааныштырып, өзүңүздү Кызылтоо айыл өкмөтүнүн башчысы Бакир Кубанычев. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Эже, кандайсыз? Жақсы құдай. Сүйүнүп атасызбы сиздин айылыңызга? Аябай толкунданып атам. Себеби көп эле компаниялар ушу биздин өзгөндөр районунда мындай ачып компаниялар иштеп атат. Бирок компания мындай терең жолго коюлбаса дагы мынандай кылып тартуу белек алып келип балдардын көңүлүн көтөргөнүнө мен аябай кубанып атам. Себеби ушул жерден ошол жерге чейин жаш балдар 4-5 класстан баштап 11 класска чейин жөө барып окушат да булар. 7 километр. О, 7 километр. Ал жолдун чекесинде эми азыр ата энелердин баарын ушундай бир кушпак болуп сүйүнүп көңүлдөрү жай болуп атат. Себеби үйүнөн чыгат, машинага чыгат, кайра машина менен келет. Коопсуздук деген мында жок болуп калды. Мен ушу балдарга аябай бир ыраазычылыгын билгизем. Ушу компания бир өркүндө өсүп кетсин. Илгери бул өскөн аябай Кыргызстанга белгилүү жер болгон бул көмүр илгертен. Мына ошону ушу балдар бир улантып бир жерден бир Кыргызстанга белгилүү бир жакшы компания болуп, Алла Таала ушу балдарга оомат берип, ден соолук берип, биздин айылды бир көтөрүп байытып ийсе, жакшы дейм да. Дагы мындан башка да компаниялар ачылсын балам. Рахмат. Ана бир бата берип коеюн ошо айтып коеюн. Мен ушу балдарыма узун өмүр, ден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөсүндө бир миндик тынччылык берсин. Ушуларды Аллахым узун өмүр берип, аппак сакал абышка болушуп,
Alganlar aksamay baybiçe olup, şehirde sancıra kılıp bir bunday jomok kılıp aytıp bir östürüp, güldötüp östürüp işsin dep aytmak mına. O men omat bersin şu baldarga. Сүйүн мырза, айтсаңыз, ушул Байма фирмасынын президенти катары негизи буга чейин ушул Кызыл Тоо айыл өкмөтүнө Доңуз Тоо айылынын аймагына кандай социалдык жардам иретиндеги жумуштарды аткардыңыздар? Рахмат, біріншіден саламатсыз ба Тақылбек аке. Атайын келіп кеткенге сізге чоң рахмат. Байма фирмасы 2018 жылдың башынан баштап өз жұмышын толыққанды баштады. Бұл аз уақыт өтпей біздің бірінші мақсат ушул жергиликтүү элге пайдабыз тийсе, жергиликтүү элге ушул социалдык жактан, материалдык, моралдык жактан бир колдоо көрсөтсөк деп бир жакшы ниеттерди койгонбуз. Буюрса баарын өз нугу менен, өзүнүн планы менен аткарып келатабыз буюрса. Буга чейин мына жолдор өзүңүздөр көрдүңүздөр, кичине аянычтуу акыбалда болчу. Жолдорду дагы колдон келишинче техникалар менен 15 километр чакырымды оңдоп, түзөп иштерин жүргүздүк. Буюрса азыр жеңил машина дагы жүрө турган болуп, асты тийбей дегендей. Андан тышкары мына жергиликтүү элге соцпакет деп коет ар бир айыл өкмөтүн. Ошол соцпакеттердин толук кандуу аткарып, ашыгы менен аткарып жүрөбүз буюрса. Андан тышкары мына айыл өкмөттө Доңуз Тоо айылында, Шахта айылында, Кызыл Тоо айыл аймагынын жашоочуларынын арасында колунда жок, кыйналып жашап жаткан үй бүлөлөргө колдон келишинче жардам берип жүрөбүз буюрса. Себеби бул кен Аллах Тааладан берген кен. Мамлекеттин бир жакшы мамлекетке, кыргыз элине берген бир Кудайдын бир белеги. Бул белекти эл менен бөлүшкөн биздин биринчи максатыбыз. Ошол буюрса. Бул маршруттук каттамга берилген унааны баягы айыл элине, айрыкча мектеп окуучуларынын жана пенсионерлердин колдонуусуга берүүнүн негизи максаты эмне деле? Бул кайсы жактан кантип биз ойлоп калдыңыздар? Бул максатты көптөн бери ойлоп, ниет кылып, жүрөктө бир бар ниет эле. Мына жолдон көп каттайбыз. Көбүнчө бул жакта машина бир 2 саатта, 3 саатта бирөтпөсө кыйын, транспорт жагы кыйын. Анан бул кышында, мына күз мезгилинде, жамгыр жааганда, чаң мезгилинде өтө бир өкүнүчтүү. Себеби 11 чакырым, 15 чакырым, 4 чакырым жерлерде окуучулар жашайт. Эртең менен мисалы үчүн 12де башталган сабакка 9да чыгып, өмүрү ушул жолдо өтүп кетип, анан жанагы кыйналып, лайга батып дегендей чарчап, ушу жаштарга бир жакшы шарт түзүп берелик деген эле максат. Биздин жаштар келечек дегендей, жаштар жакшы билим алса, мектепке тыкан, ак көйнөк менен таза, буттары таза, туфлиси таза барса, биз сүйүнөбүз. Себеби көрүп жатабыз, кыйналат, жамгырда кыйналат, жаш балдар ооруйт дегендей. Эми жаш балдар назик. Ошо мектепке өз убагында барып окуп келсе, билимди татыктуу алса, биздин ошол максат. Жаштардан жакшы билимдүү адамдар чыкса. Пенсия жашындагылар да жүрөбү? Пенсия жашындагы албетте булар кыргыз элине эмгек сиңирген пенсионерлер бар арасында, ардагерлер бар, эмгектин ардагерлери, согуштун ардагерлери бар. Алар албетте ден соолугуна байланыштуу көп чакырым баса албайт. Анан кээ бир жерде той марекелер болот, көп жерге бара албай калат, мечиттерге бара албай калат аксакалдарыбыз. Ошого жакшы бир барса, өз убагында барса, кыйналбай, таза, өз убагында Демек, сиздер Доңуз Тоо айылынын элине белек кылган маршруттук каттамда пенсионерлер менен мектеп окуучулары акысыз жүрөт, э? Ооба, акысыз жүрөт. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Кудай өзү колдосун. Рахмат сизге, чоң рахмат. Кандай унаалар жактыбы, уна? Кудай шүгүр, болот. Эми ошол үйрөтүп койгула, каяка. Biz sivildeyimiz. Gidelim böyle. Böyle. Siz ayday turgan boldunuzmu? Sizge nasip kıldı mı? Aldık ayda. Türde var.
Kulluk basın, kulluk basın. Nasip kılsın ha maldarım. Neş kaçan buzulmasın maşinesi. Azamat. Ya